Assalamualaikum agayın. Salamatсызбы көрөрман. Ош тарапка келдик элек иш сапар менен. Эртелеп Сулайман такка чыгып, Сулайман тоо. Касиеттүү Сулайман тоого чыгып, Султан Бабыр бабабызга Куран окудук. Султан Бабыр атактуу Аксак Темирдин, кыргыздар Аксак Темир деген небереси. Ушундан ордосун тарттырып жаш кезинде качып анан азганактай кол менен Индустанга барып, Индустанга падыша болгон киши деми. Касиеттүү киши ушул жерге келип кийин анан падыша болуп турганда ошол үйдү салдырган. Анан биздин эми түбү барып эле байыркы кыргыздардан чыгат эми ал окудук да тарыхты. Кыргыз деп эне төшкага бербеш керек, бирок кыргыздан чыкканы чын. Эми эмне болуп атат интернетте эртелеп туруп алып карасаң эле баягы Бишкекте болгон 18-майдагы окуяны ар кандай ракурста айтып атышпайбы? Эне мен да пикиримди айтып коеюнчу. Бул эми башынан келгенде кыргыз өзү энө эл тууган. Энө момун эл да. Биз эми ар кандай мына менин бир эки юкам инилерим айтып ататмы? Ыдырыс Исаков барып аябай мындай айтканда бал жаалатып көрсөтүп атпайбы? Кыргызды аябай бал жаалатыптыр бул жигит. Кыргызды кээ бирлерин малга теңейип атат. Бул баладан мен андай сөздү күткөн эмес элем өзү. Бир жактуулукту коюш керек да. Сүйлөп атканда мындай акыл эске салып сүйлөш керек туугандар. Мына бу Нуржигит деген депутат иним дагы сүйлөп атат. Жалаң эле ушул бир жактуу кыргыз эли өзү башынан азап тозокту аябай өткөрдү туугандарым. Мына 30 жылдык тарыхыбызды алалы. Эмне дегенди өткөрдүк. Эне кыргыз мына Ошто болгон окуялар 90-жылы. Бу биздин жара Раними деп коет. Жаралуу элбиз өзү. Тууганым. Жаралуу ошол энелигибизден, момундугубуздан көп запкы жегенбиз өзү. Анан эле бүгүн эле малга теңеп эле кыргызды кандай былчылдатып эле тебелей бериш керекпи? Мына мен 90-жылы мына Ош Безинстон окугам, мен билем бул улут аралык мамилелерди кандай экенин, тарыхын да мыкты окуганмын. Кыргыз энөлүгүнөн, момундугунан, ашкере меймандостугунан көп жапа чеккен эл өзү, кыргыз эли. Азайган. Ошондон өнүкпөйт, бири-бирин колдобойт, басып турат да дайыма төбөдөн бири-бирин көрө албай. Кайран Дооронбек Садырбаев акебиз Кайран эл деген фильм тарткан. Көбүн көргөн жоксуң. Ошону көрсөтпөй, эртеден кечке кезинде 91-жылы бу киши ошо кездеги журналисттерге алып барып бир эски клубтан көрсөткөн. Төбө чачың тик турат да. Дооронбек аке эмне үчүн тарткан ошону? Азырдыкы да бийлик ошону көрсөтсө болот. Ошону басып келатат, чыгарбай келатабыз ошондон бери коркуп, жалтактап. Улуттун намысы, биринчи улут эмне карайт? Кармап турат. Эмне кармап турат деген суроону коюш керек. Эмне касиет, эмне күч улутту кармап турат? Биринчи намыс кармап турат. Улут деген намыс. Кишини дагы намысы кармап турат өзү. Кайраты кармап турат. Албетте, барып эле тиги жанагы биздин ашкере балдар, тентек балдарды мен колдобойм. Бирок улут болмогу өзүнүн намысы, кайратында, бири-бирин колдогонунда, ынтымагында бекем. Аз эл деген өтө ынтымактуу болуш керек. Өтө бири-бирин колдош керек. Колдойт десе силепой эмес. Билимдин негизинде, илимдин негизинде, маданияттын негизинде дипломатия деп атпайбы, какшап. Ошо дипломатиядан кырылгандан анан чыккан жанагы сөз, айласынан чыккан, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер деген сөз кыргыздын сөзү. Айла кеткенде чыккан. Айла кеткенде, бүгүн кыргыз элинин акыбалы башка. Өзүнчө республикабыз, оондо катталганбыз, мүчөсүбүз бүткүл. Жаманбы, жакшыбы? Мына азыр оожалып, мындай тикелеп, телчигип келатабыз. Мына мен УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүн канагат алдым, ошо кишинин билдирүүсүнө мисалы. Айтып атат, мына мыйза бизден да ката кетти, көп мыйзамсыз кирип кеткен көп мигранттар деп атат. Туура да, мыйзамсыз жанагы компаниялар, үй куруучулар арзан күчтө эле алып келе береби? Арзан күчтө эле алып келе. Арзандын шорпосу сатыбайт деген кыргызда сөз бар. Арзан мына жолдорун сапасыз салган жолдор.
арзан алып келип атып. Арзан деп атып, аны сапаттуу, кайсы ишти сапаттуу бүтүрүш үчүн сөзсүз жакшы акча жумшаш керек. Жакшы адис иштеш керек ошол жерде. Арзан деп эле алып келип эле каптата беребизби? Ансыз да өзүбүздүн балдарыбыз тентип кеткен, 30 жылда тентип кетти. Ошолорду кайра алып келгендин жолун алар кымбатка келет дейт. Кымбат төлөш керек. Өз балдарыңды иштеткенге ошолорду адистикке даярдап, окууларды ачып, жанагы орто окуу жайларын илгери путу деп койчу. Ошондой адистиктерге, курулушчулукка даярдаш керек тез-тез. Анан эми мен көчөдө мына Бишкекте көп жөө жүргөн кишинин эң бир дербиштердин бири менмин. Чындыгында Бишкекке толуп кеткен да. Мен Каргаш Ирактар деп тамашалайм. Мынабы кемсинтүү эмес. Мен Аравияга да барганда көргөм. Жалаң Меккеде, Меккенин өзүндө ушул Түштүк Азиядан баргандар иштейт, индустар. Бүт жанагы коомдук тамактануучу жайда арабтар өздөрү кирбейт. Мен кускум келген ал жерге киргенде, антисанитария деп жазып келгем. Өтө ыплас. Эмне ыплас деш керек да. Жыттанып атпайбы, көчөдө атып баратканда жуунбайт экен булар. Анан эмне ошону айтса бул атиги Нуржигит Баатыр депутат айтып атат, булар эмне дейт, тынч эл, урушпаган эл. Көрүп атабыз да, урушпаганын Пакистанда кандай жарылуулар болуп аткан. Мусулман эл. Эмне деген жарылуулар болуп атат. Талибандар ошол жерге калкаланып чыккан өзү. Пакистандан. Биз мындай билип алып сүйлөшүбүз керек да. Улутту кайра басмырлап. Мен көкүтүп аткан жокмун. Мен ошол гумандуу, эң милосердный адамдардын биримин. Бирок улутуңду кара биринчи. Өзүңдү кара кыргызым, Мынабы бири-бириңди колдоп, анан тентегиңди тыйып бекем. Илгери бир аксакал тыйып койчу, азыр укпай калды. Ошол улуулардын аксакалдык жанагы коомдорду кайра жандандыруу керек. Ар бир айылда, ар бир көчөдө ошондой аксакалдык. Анан эле аксакалыңды эле саясатты сайрап эле көчөдө жүрөт. Эмне биз ошол 30 жылда ушундай болуп калдык да. Сабатсыз болуп калдык. Анан ал бири-бирибизди басмырлай бербей, мына төтө жолдорго, мынабу өнүгүүнүн жолун колдоп, жакшылыкты айтып, сынды да кашкайта туура айтып, калыстыкты айтып, билимдин, илимдин жолунда маданиятка таянып айтуубуз керек да. Анан эми мына бу жерде Ошко келип кыдырып жүрөбүз. Мына кыргыз тили деп, эне тилибиз деп, бу жердин да каталыгын айттык. Кечээ губернаторго кирдик. Анан эми өнүгүү болуп аткандан кийин жалаң эле арзанчылыкка карап эле четтен арзан күчтөп эле алып келип жыйнай бербеш керек. Биз аз элбиз. Вакуум болуп калды ортодон. 1,5 миллионго чукул уул кыздарыбыз чыгып кетти дагы ортодо вакуум. Ошол боштукту башка улуттар менен толтурбаш керек. Келсе маданияттуу өзүбүз бүт мына мен барган жерден айтып атам го, туалет маселеси. Мына көчөдө келатасың, талаада келатасың. Биринчи маданият туалеттен, ажатканадан. Ошондон шартын түшсөң анан турист келет. Ошол балдарыбыз билимдүү, дүйнөнү барып өздөштүрүп алды. Мына мен айтып жүрөм, дүйнөлүк компаниялар жетектей баштады. Ушулар менен тез-тез мобилдүү байланыштар түзүп, ушол балдарыбызды кайтарып келгендин жолдорун издешибиз керек. Аны үчүн алардын да талабын угуш керек. Алар акча талап кылып атабы, жакшы акча төлөп бериш керек. Анан ал шашпаш керек. Мына мындай эле арзан күчтөрдү алып келип эле сапасыз бүтүрүп эле анан эртең жолдорубуз жыртылып, тамдарыбыз жарылып кирген көрүп атам го мен. Чала бүтүп атат көбү. Ошон үчүн сапаттуу болуш үчүн жакшы акча төлөп, өзүбүздүн адистерди тез окутуш керек. Бири-бирибизди колдоп, дүйнө кайда баратат, ошону аңдаш керек. Мына керек болсо мигранттардын чатагы Парижде чыгып атпайбы? Европанын борборунда өрттөп атат да. Анан биз кичине бирдеме болсо, дагы Кудай сактады ал жерде. Биздин айыл балдарыбыз ары барбайт. Андай чаң тополоң чыга турган кырдаал жок азыр. Мамлекет өнүгүп баратат. Андай кырдаал жок. Андай зарылчылык, муктаждык жок. Азыр эл алдыга жылып баратат өзү. Албетте жанагы бош жүргөн, али жанагыдай шамалдап 30 жылдык психология деген бизге калыптанып калган. Аны акырындык менен тез-тез тарбиялап, идеология иштеш керек деп атабыз. Ошондой кылып бири-бирибизди колдоп, андай басынтып эле Кыдырыс Баатыр ал тияк-бияка жараны ырбатып кайра, анан чукулай бербеш керек муну. Анча-мынчаны мындай косметикалык оңдоп алдыга жылыш керек.
bir-biribizди kolдоп. Aman bolalım.